нормалдуу эле. Себеби дегенде аял кишинин жыныс системасы төрөттөн кийин 40 күндөн кийин өзүнө калыбына кайрадан келет. Көбүнчөктү мындай наследует, то есть эгерде эненин этеккири бир кээде эмгискенде, кээ бирөөлөр эмгискенде 6 айлап, 1 жылдап келбей калат да. А кээ бирөөлөрдүкү ушу 1 айдан кийин эле өзүнүн восстановление келип калат. А сиздерге 3 ай болуптур, келиптир. Сиз өзү баягы 40 күн өткөндөн кийин, 1 ай өткөндөн кийин сөзсүз наблюдать эткен врачка барып көрүнүп, кандай кайрадан өзүнө кайрадан кандай калыбына келди, барып көрүнүп билип коюш керек эле да. Азырда болсо барып бир УЗИ текшерүүдөн өткөрүп, врачыңарга көрүнүп, анализ берип, бир сыра текшерип койгула. Булардын бардыгы кош бойлуулукту татаалдандыруучу оорулар, мындай жабырката турган нерселер дейли, коркунуч болот, эмне үчүн болбойт? Ошол 80 гемоглобин бул экинчи степендеги уже кан аздуулук деп эсептелет. Эгерде денеде кан жетишпей атса, ошол ичте жаралып аткан баланын дагы каны аз болуп төрөлүшү мүмкүн. Ошон үчүн сиздин апаңыздын аман-эсен төрөшүн каалайт элем. Канча жашта экенин билбейм. Ушундай суроо берип жаткан кыз болгондон кийин уже баягы бойго жетейин деп калган өспүрүм кыз болушуңуз керек. Апаңыз үчүн беспокоить эткениңизге абдан таазим кылам. Абдан умница кыз болсоңор керек. 21-кылымдын балдары деп ушу силерди айтат. Апаңарды абдан жакшы бактыла. Ага жакшы тамактарды жегиз келе. Эт жеш керек, көбүнчөктү гречка жезин, көк чөптөрдү жезин, канын көтөрүш керек. Андан башка дагы сөзсүз анализин тапшырып, баягы кан болчу таблеткалар бар. Алар өтө деле кымбат эмес, көп болсо 200-400тун аяк биягында алып тынбай ичип туруш керек. Апаңызды врачка убагында барып турууга көмөк бериңиздер, жардам бериңиздер, эс алыш керек. Вот ошону каалайм. Азаматсың. Бул төрөттөн кийинки сактануу каражаттарынын бири болуп эсептелинет. Спиральди кимге салабыз? Эгерде сиздин жатыныңызда сезгөнү жок болсо, таза болсоңуз, салса болот. А эмне үчүн элдердин арасында төрө элекке, төрөгөнгө спираль салганга болбойт деп баштады? Себеби дегенде көбүнчөктү аялдар төрөгөндөн кийин сезгенүүсү болот. Ошону дарылабай жүрө беришет. А эгерде жатында сезгенүү болсо, спираль салгандан кийин ал сезгенүүдү күчөтүп салат. Микробторду андан ары дагы түртүп киргизгенге жардам берет. Ошон үчүн эгерде сиздин ден соолугуңуз чын жакшы болсо, ага кошумча болуп, жолдошуңуз абдан морально устойчивый, тияк бияка баспаган акылдуу эркек болсо, спиральдан өтөрү жок. Өспөй калган деген түшүнүк бул биздин диагноз боюнча медицинада замерший дейт. Замерший бул уже бала жок болуп кетти, жүрөгү сокпой калды, дем албай калды. Ал баланы көтөртөмүн, өстүрөмүн деп бул караңгылык кылбаш керек. Азыр ал караңгылыктын бири. Баягы эмчи-домчу, чала сабаттуу адамдарга барып, өзүңөрдүн денеңерге жабыркатпагыла. Эгерде сизге андай диагноз коюлса, кандайдыр бир УЗИ тараптан же врач тараптан, сөзсүз, эгер ишенбей турсаңыз, контрольный дагы бир жерге барып көрүңүз дагы. Эгерде замерший болуп калса, аны денеден алып ташташ керек. Ал эч качан кайрадан жан кирип өзүп кетпейт. Просто жабыркап калат. Этеккир келгенде, месячный келгенде, айыз келгенде деп айтсак, эч качан оорубаш керек. Кандайдыр бир баягы тамакты жеп атканыңда, жутканда бир чувство болот го, ошондой болушу мүмкүн. Бирок этеккир келгенде ооруган бул бирден бир белги. Ошо жатын системасында, жыныс системасында сезгенүү бар дегенди билдирет. Андан башка дагы, может быть, биздин жатыныбыз ичеги менен табарсыктын ортосунда болгон үчүн, же табарсыкта сезгенүү бар, же арканкы баягы ичегилерде сезгенүү бар. Ошолордун айынан оорушу мүмкүн да. Эгерде этеккир ооруп келсе, сөзсүз көрүнүп. Азыр кыздарды баягыдай илгеркидей түшүнүк жок. Кыз киши гинекологко көрүнбөйт, уят болот деген түшүнүк такыр эле караңкы илгеркинин түшүнүгү. Азыр кип кичинекей кезден баштап, мектепте окугандан, яслиден баштап гинекологдорго көрсөтө баштайт, мындай сабаттуу эне да. Ошон үчүн келип, чоңоюп калган болсоңуз УЗИ жасап, жатыныңыздын размерин ченеп, көрүп, эмне себептен ооруп жатат. Эгерде ичиңер катып, баягы запор болуп, 3-4 күндөп туалетке барбай койсоңор, тоже месячный ооруп келет. Ошон үчүн
туура тамактанып, туура бешеп кылып, бешеп деген ал өткөндө спорт этип атабыз, это өзбекче сөз, кыргызча сөз, это туура сийип чычып дегендей. Убагында, туура убагында. Ошондо анан органдар бири-биринен көз каранды да, ошондо гана сиздин жатыңыз кенен кезде жакшынакай жүрөт да. Ошон көрүнүш керек. Бул баягы жолдошуңуз экөөңөрдүн чечимиңер болуш керек. Спираль бул спиральдан башка да 99 түрү бар сактануунун. Кээде мынтип тамашалайм да жаштарга, спиадин деген бар депчи. Спиадин это 40 күнгө чейин болуш керек. Төрөттөн кийин спиадин деген түшүнүп атасыздар. Неме этет деп чоочуп эме баягы тамашаласам болот да. Андан башка дагы таблеткалар бар, гелдер бар, кынына салчу гелдер бар. Кын деген это влагалище, да. Андан башка күндө ичип турчу таблеткалар бар. В конце концов, презерватив бар. Это самый универсальный, который сизге вред да кылбайт, күйөөңүзгө да вред кылбайт, бойго да болтурбайт, инфекциядан да сактайт. Спиральдан башка толуктура. Только врачка келип кенен маалымат алыңыз, анан сизге туура келген каражатты сизге назначить этип жардам берет. Эгер сактанганды билбесеңиз, анда төрөш керек. 11 айлык болсо уже нан жеп, чай жегенге жарап калды. Аман эсен бала чоңоюш үчүн кошумча тамак жеп, өзүңөр абдан витаминдүү. Конечно, обидно, если ортосунан интервалды сактай албасаңар, там баары бир мындай кичине проблема болот да. Кандай проблема? Ал проблемаларды чечсе болот. Биринчиден бала мээлимге да тойбой калат, кыскануу болот балада. Анан баягы сүттү дагы эме берсе жакшы болмок энеден. Эми 11 ай болгондон кийин уже тамак жеп бардыгына мүмкүнчүлүк болгондон кийин өзүңөр жакшынакай тамактанып, мен айтат элем төрөп алгыла деп. 4-чү бала эч качан ашчы болбойт. Эркектер өзү нормада ай сайын келип туруш керек. Ай сайын бир 21 күндөн 35 күнгө чейин биз норма деп эсептейбиз. Кээ бир кыздарда кыска болот, 21 күндө бир келип турат, кээ бир кызда 35 күндө. Ошо ортосундагы норма. Эгерде 1 айлап келбей, 2 айлап келбей калса, бул нарушение менструального цикла дейт. Кандайдыр бир себептер бар. Келбей калганын себеби психологический стресс, депрессиядан баштап, баягы сезгенүү, же бир жетишпегендик, же гормоналдык жетишпегендик, там толтура себептер бар. Ошонун себебин билип, сөзсүз обследованиядан өтүп, дарыланып баштаңыз. Себеби дегенде этекер азыр 2-3 ай келбей нарушение болсо, кийинкиде бул тукумсуздуктун кандайдыр бир башталыш белгиси деп эсептелинет.